Текебаев мага бир кезде атайлап маңзат салып коюшкан. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев иликтөөчү журналист Болот Темировдун кармалышы боюнча Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазып, журналисттердин оозун жабуу мүмкүн эмес экенин белгиледи. Саясий ишмер ошондой эле өз башынан өткөн Матрешка гейт окуясын эске салды. Бир кезде 2006-жылы мага атайлап маңзат салып кетишкен. Алыш Матрешка гейт деген ат менен белгилүү. Мага ондой берди болуп, аэропорттогу камераларга кантип менин чемоданыма салып жатышканым түшүп калган. Ошол кезде эркин жогорку кеңеш баарын ачык көрсөткөн. Андан тышкары Польша соту менен жасалма жана оппозициячыл саясатчыны куугунтуктоо деп тапкан. Камчы Экташиев менен Садыр Жапаров анда депутаттар эле ал окуяны жакшы билишет деген Текебаев. Өмүрбек Текебаев бийликтин эскилердин каталарын кайталообого чакырды. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Мирбек Мискенбаев, РТВ Кечпи, Соке, Жумшалиев, Обумбаев, Жамшатевтер жоопко тартылышат. Жакын арада Алмазбек Атамбаев камактан чыгып калышы мүмкүн деген кептер тарады. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Алмазбек Атамбаев саясий негизде кармалып турат. Камакта жатканына 3 жылдын жүзү болду. Бул убакта бир да күнөөсү далилденген жок. Алмазбек Байкени Сооронбай Жээнбеков камакка алганы саясий ката болуп эсептелет. Аягы келип Соке өзү билиги жок көчөдө калды. Мен ойлойм жакын арада Атамбаевди боштондукка чыгарат. Анткени коомчулукта күндөн күнгө кадыр баркы көтөрүлүп баратканы сезилет. 100 кишинин ичинен 90 Атамбаевдин убагында жакшы жашагандарын билдиришип, бул кишинин учурунда баалай алган жокпуз дешүүдө. Бул да бекеринен эместер. Сооронбай Жээнбековго бул бийлик тиешелүү чара көрбөйбү? Себебин кайдан издесек болот? Сооронбай Жээнбековго иш козголбой учурда резиденцияда күн көрүп атканы утурумдук. Эртели кеч Кой Таш окуясына пандемия убагында элди кырганы жана октябрь козголоңу үчүн чоң жоопкерчиликке тартылат. Чын-чынына келгенде 3 жылдык бийлигинде эч кандай өнүгүүсү болгон эмес. Мамлекетке бир тыйын пайда келтирүүнүн ордунда Атамбаев анын тегерегиндегилерди камап убакыт өткөздү. Бир убак келет, Жээнбеков жана анын туугандары жоопкерчиликке тартылат. Буга мен бөркүмдүү ишенем дейт Мискенбаев. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Журналист Мискенбаевдин интервью алганын коюшпады. Мискенбаев Жээнбекти каралашты токтотподу. Өлгөн орустун панамасын тап пустой башына кийип алган Мискенбаев деген Аги Сарайдын Евнухунун айтып жаткан сөзүн билип койгула. Атамбаевдин аброю күндөн күнгө өсүп, азыркы күндө 100 адамдын 90 Атамбаевдин заманы жакшы эле деп жатат дейт. Эмне десе болот? Бул көмүр уру атка конгон ару жок. Качан карасаң Сооронбай Шариповичке сылып келет, как будто Жээнбековдун аялын бозутуп карабай таштап кетип калгандай. Жээнбеков жакшы адамдарды каматып, мына эми өзү ишсиз көчөдө калды дейт. Жээнбеков кандай болгон күндө да 3 жыл өлкө башкарды, элдин сүймөнчүгүнө айланды. Азыркы күндө экс макамын алып ардактуу эс алууда жүрөт. Экинчи Сооронбай Шариповичке асылбай жүргөн, ал кишинин эл ичинде аброй сыйы бар. Ушул нерсени кулагыңа илип ал. Дайыма эле Аги Сарайды сагалап эч жакка чыкпай жатмак белең. Атамбаевдин жугундусу түгөнгөндө жаңы кожоюн издеп жортулга чыгасың да. Андан нарысын айтпай эле коеюн дейт Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Депутаттар Улукбек Мариповдун элчиликке талапкерлигин колдоду. Парламент Улукбек Мариповдун талапкерлигин Кыргызстандын Сауд Арабиядагы толук уйгарым укуктуу элчилигинин кызматына жактырды. Анын талапкерлиги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде каралып, бир добуштан колдоо тапты. Комитеттин төрагасы Жанар Акаев Сауд Арабияга 2 жылдан бери элчи дайындала электигин белгиледи. Соңунда Марипов депутаттардын сунуштарын эске алып, мамлекетти элди уят кылбай иштеп берүүнү убадалады. Ал эми президент тарабынан дайындоо жарлыгы чыккандан кийин элчилик кызматка расмий түрдө киришет. Улукбек Марипов 2021-жылдын февралынан октябрь айына чейин Кыргыз өкмөтүн жетектеп кеткен. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Клара Сооронкулова Темировдун төшөгүнө чейин кирип кетишти. Укук коргоочу экс-судья Клара Сооронкулова журналист менен акындын кармалышы боюнча өз пикирин Facebook баракчасына жазып чыкты. Анда мындай кадамдар менен адам укугун коргоо эле кордоого бет алып жаткан чоң коркунуч бар экенин ачык айткан. Эки болоттун окуясы жалпыбызга маанилүү чоң коркунучту ачыктап койду. УКМК өзүнүн небегейсиз мүмкүнчүлүктөрүн ар бирибизге карата мыйзамсыз жеке жашообузду толук көзөмөлгө алганга, тапкан маалыматын каалагандай каралоо, жала жабуу максатында пайдаланганын дагы бир жолу тастыктады. Үйүнө каалагандай кирип, жашыруун каражаттары жаткан бөлмөсүнө чейин орнотуп, Темировдун төшөгүнө чейин кирип кетишиптир. Туалетте жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Эртең аны өлмүш болуп, биздин эч кандай тиешебиз жок деп каалаган манисинде интернетке чыгарып коюшат. Улуттук коопсуздук комитети улуттук коркунуч комитетине айланып калганы өтө кооптуу көрүнүш. Ошондуктан жогорку кеңеште бул маселе көтөрүлүп, атайын комиссия түзүлүп, УКМКнын иш-аракеттерин текшерүүгө алыш керек. Өзгөчө бюджеттен бөлүнгөн каражаттын көлөмүн, анын максаттуу пайдалануусу, жашыруун ыкмаларды мыйзамдуу колдонуусу, элдик каражаттын эсебинен оокат кылган УКМКга адамдардын укуктарын өз билгендей тебелеп, басмырлаганга жол берилбеш керек деп жазат. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин.
Дастан Бекешев азыркыдай каттоо менен депутаттын жумушка келген-келбегенин аныктай албайбыз. Дастан Далабаевич, сиз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду депутаттарды каттоодон өткөрүүнү жана добуш берүүнүн жаңы ыкмаларын киргизүүнү сунуштап жаткан экенсиз. Ал кандай ыкма? Азыр бизде каттоо жеңил, каалаган депутат же анын жардамчысы келип кимдир бирөө үчүн катталып койсо болот. Биз ошол практиканы жоёлу, себеби Конституцияда ар бир депутат өзү добуш бериши керек деп так жазылган. Ошондуктан мен каттоо биометрикалык негизде манжаны коюу менен же депутаттын жүзүн көрсөтүү аркылуу жүргүзүлсүн деп сунуштап жатам. Техникалык жагынан бул оңой эле. Бирок ал нерсе каражатты талап кылат да. Туура, каражат талап кылынат, бирок мындай маселеде биз акчаны аябашыбыз керек. Себеби кээде депутаттар аз болсо дагы добуш берилип, мыйзамдар кабыл алынып жатат. Ошонун айынан конституциялык мыйзамдар өтүп кеткен учурлар бар. Бул жакшы көрүнүш эмес. Депутат болуп шайландыбы, ар ким өз милдетин аткарышы керек да. Келип кеңешмеге катышып добушун берсин. Кабыл алынган мыйзамдар сизге, мага, жалпы жарандарга тийиштүү болуп атпайбы? Андыктан бир аз каражат сарпталса иштирсе болбойт. Ошондо деле 100 000 же миллион доллар кетпейт. Аз эле акча керектелет. Балким башка механизмин караш керектир. Мисалы, акчалай айып салып, депутаттык мандатынан ажыратып, оң жолу отурумга келбесе, анда депутат мандатынан ажырашы керек. Бирок азыркыдай каттоо менен депутат жумушка келген-келбегенин аныктай албайбыз. Себеби компьютери каттоодон өттү, демек ал жумушка келген. Залда отурган болуп эсептелет. А эгер жанагыдай механизм киргизилүүчү болсо, биз келген-келбегени так билебиз дейт. Булак Казан Ньюс газети. Эл чындыкты билсин. Чолпонбек Абыкеев өчөшү менен уюшулган иш болсо, уюштургандар катуу жазаланып, министр отставкага кетиши керек. Жазуучу президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев дагы журналист менен акындын кармалышына карата өз пикирин билдирип, демократия менен анархиянын кармашы уланууда дейт. Демократия менен анархияны ажыратып түшүнүү кыйынчылыгы кадимки Ленин аксакалдын айтканы бар. Демократия менен анархиянын ортосу бир эле карыш деп. Мен аны карыштан да кыска каш менен кабактын ортосунда эле деп жазып жүрөм. Демократиянын таянар бир туткасы, бир эле күчү бар. Ал мыйзамдын туура сакталышы. Мыйзам диктатурасы. Анархиянын күчү болсо ошонун тескериси. Мыйзамды буйлаган төө кылып жетелеп алмай. Мыйзам кимдир бирөөлөр үчүн иштейт, кимдир бирөөлөр үчүн иштебейт. Мыйзамды керек учурда атап өтүп аткарбай койсоң деле болот. Бул анархия. Мына ушул эки айырмачылык бул коомдо мамлекет деген бийлик түзүмү башталгандан бери эле күрөшүп келатышат. Демократия менен анархиянын бирде аралашып кетип, бирде колтукташагалы, бирде карама каршы туруп тирешүүсү өзгөчө бизге окшоп жаңы демократиялык жолго түшкөн. Таза демократиялык мамлекет курабыз деп кыялданган эгемендүү демократиялык мамлекет куруунун өткөн мезгилинин башынан өткөзүп жаткан мамлекеттерде катардагы көрүнүш болот. Муну 30 жылдык эгемен жашообузда көп эле жолу жон терис менен сезип көрдүк. Үй бүлөлүк башкаруу куруу аракетинен көргөн Акаев менен Бакиев мыйзамды жыйыштырып коюп, алардын үй бүлөсү үчүн мыйзам өзүнчө же такыр эле жок. Мыйзам карапайым эл үчүн эле бар болгонсуп, анархиялык доордун аягы эмне менен бүттү? Жакшы билебиз, андан кийин мыйзам анархиясын атайлап жаратышып, парламенттик башкаруу дегенге шылтап, айыл өкмөтүнө чейин бийлик бутактарын бөлүп алып, бийликти колдон чыгарбай түбөлүк отурабыз дешкен саясий уюшкан топтун да тилеги ташкапты. Бүгүн башкаруу бийлиги түп тамырдан бери өзгөрүп, башкаруу системасы президенттик башкарууга өтүп, баарына президент жеке жоопкер болгон мезгилде эмне болууда? Демократия менен анархиянын тиреши токтодубу? Жок, азырда экөө тирешип турат. Бул экөөнүн кырчылдашкан тиреши керек, болбосо күчөп баратат. Анткени президенттик башкаруу кирери менен 30 жыл сайран курган коррупция менен болгон күрөш күчөдү. Коррупция болгон анархия сайраңдаган коомдо гана жыргап жашайт. Мыйзам диктатурасы иштеген коомдо коррупция болбойт. 30 жыл эмне кылса өзү билип, майталкан жашоого кечиргендер үчүн бүгүн кыйын болууда. Алардын бүгүнкү бийликти көрөйүн деген көздөрү жок. Ылайыгы келсе да келбесе да бийликти жаманатты кылуунун аракетин көрүшүүдө. Бүгүн бийликтин мыйзам диктатурасын орнотуу, мыйзамдуулукту сактоону толук ишке ашырган башкаруу системасын ишке киргизүү аракети оңойго турган жок. Суу астынан аккан тамыздын агымы менен күрөшүү күчүндө болууда. Ачык каршылаш менен күрөшүү оңой, көзгө көрүнбөгөн жоо менен күрөшүү өтө кыйын. Мен бир ачык мисал келтирейин. Өзүңөр демократиясы менен анархиясы ажыратып көргүлө. Болот Назаров деген акын менен Болот Темиров деген журналист Багизатка тиешеси бар деп шектелип, Ички иштер министрлиги тарабынан кармалды. Бул коомчулукта катуу чууну жаратты. Айрымдар ушундай акыныбыз анча-мынча Багизаттан чексем эмне болот эле? Камабай эле койбойсуңарбы дегенге чейин барышты. Тигил көмүскөдөгү душмандарга кудай берип салды. Кургак отуна май чачкандай тамызып, каршылануу бийликти жаманатты кылууну күчөтүүдө. Бизге мыйзам президенттен баштап кайырчыга чейин бирдей иштеген. Мыйзам диктатурасы орногон
коомдук башкаруу керекпи? Анда акынбы, депутатпы, мамлекеттик кызматкерби, журналистпи мыйзам астында бирдей жооп берсин да. Бул акын экен, бул депутат экен, анча-мынча мыйзамды бузуп койсо эч нерсе болбойт дейш, анархия. Бул коомду бузган вирус. Эмне үчүн ошол акындай эле журналисттей абалда банки заты менен кармалган карапайым катардагы адам мыйзам алдында толук жооп берип жазаланышы керек да, акын менен журналист жооп бербей кутулушу керек. Ойлонгулачы, эгер эле биз мыйзамды коомдо баарыбыздын укугубуз бирдей сакталган бийлик системасында жашагыбыз келсе, ар бирибиз мыйзамды бузбашыбыз керек. Мыйзамды бизди коргоп турарына ишенгибиз келсе, анда баарыбыз мыйзамды бирдей сактайлы да. Бул акын тигил депутат, ал журналист дегенге жол бербейли да. Так ушул жерде демократия менен анархияны ажыратып, түшүнүп чекит коюуга үйрөнөлү да. Туура, эгер эки болотко кандайдыр бир өчөшүү болуп атайлап уюштурулган иш болсо, анда уюштурган тарап катуу жазасын алышы керек. Ички иштер министрлиги буга бүгүн катуу жоопкер. Эгер уюштурулган иш болуп экөө ак болсо, анда уюштургандар катуу жазаланып, министр отставкага кетиши керек. Мындай иште тамашалуу болбойт. Президенттин кеңешчиси катары ачык айтайын, болгон окуяга президент Садыр Жапаров катуу тышсызданды. Президент эң башкысы адам, катардагы адамдардай мындай окуяга кабатыр болгонго караганда Паризден 2 эсе күчтүү санаркайт. Анткени мамлекеттеги ар бир адамдын тагдырына президенттин жоопкерчилиги бар. Аны Садыр Жапаров жакшы түшүнөт. Президент тиешелүү тармактарга булуш боюнча мыйзамдын бир тамгасы үтүрүү да бузулбасын. Мыйзам бузулса башыңар менен жооп бересиңер, мен өзүм көзөмөлдөйм дегендиктен 2 болот бошотулуп, териштирүү экөөнү бош коюп улантылууда өттү. Бирок ачык айталы, президент айта албайт да. Бири акын, бири журналист экен, анча-мынча банки заты менен аралашып калышыптыр. Териштирбей эле койгулачы деп. Антсе мыйзамды коомдук антип орноттот. Кантип мыйзамды так сакталышын талап кыла алат? Таза демократияны коомго мыйзам диктатурасын орнотуу жеке эле бийлик башындагы президентке эмес, ар бирибиздин да көз каранды. Ар бирибиз мыйзамды так жана туура сакталышына жоопкербиз. Ар бирибиз мыйзамды сактайлы жана башкалардан да туура сакташын талап кылалы дейт Чолпонбек Абыкеев. Булак аргумент КХ. Эл чындыкты билсин.